саламатсыздарбы достор? Менин атым Аида. Ушул медитацияны жазарын алдында ушул каналга жазылып, лайк басып койсоңуздар, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Бүгүнкү медитация мээбизди жана скелет сөөгүбүздү спиралдык тазалоодон өткөрүү. Бул медитацияда сиз бир стакан жылуу суу ичип алууңуз эң туура. Бул медитация сиздин аураңызды, биополеңизди дагы бир канча ирет тазалайт. Ар бир айтылган сөз, ойлогон ой бул энергия. Азыр сиз бул практикага даярданыңыз. Эгерде сиз отуруп, жатып, же туруп медитация жасайм десеңиз дагы, бул өзүңүз үчүн туура чечим. Кыскасы, сиздин омуртка түз болуусу зарыл. Себеби омуртка аркылуу энергиялар өтөт. Андай эмесе, медитацияны баштайлы. Денеңизди бошотуңуз. Бардык ой санаадан алыс болуңуздар. Кыжаалат ойлорду, сар санаалардын баарын тең токтотуңуздар. Көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди жай чыгарыңыздар. Азыр сиз оюңуздун баарын тең дем алганга концентрация жасаңыз. Терең дем алып, оозуңуз аркылуу жай демди шашпай чыгарыңыз. Дем чыккан сайын сиздин организм эс алып, мээге дагы эң жакшы таасирин тийгизет. Бул учурда организм эс алып баштайт. Биздин мээ акырындан альфа ритм режимине өтүп баштайт. Башыңызды бош коюңуздар. Желкеңизди, мойнуңузду бошотуңуз. Эки ийниңизди, колдоруңузду, омурткаңызды жана ичиңизди, буттарыңызды бош коюңуз. Кабагыңызды түйбөңүз. Бетиңиздеги эмоцияларды чакырган бардык булчуңдарды дагы бошотуңуздар. Денеңиз оорулуп баштады. Дем алыңыз. Азыр сиз дем алган сайын улам физикалык денеңиз жыргап, эс алып баштайт. Сиздин бутуңуз аркылуу, ар бир манжа сөөк аркылуу жердин күчтүү алтын нур энергиясы кирип баштаган сезсеңиз болот. Азыр бутуңуздан сөөк аркылуу спираль сыяктуу айланып, эки бутуңуздун сөөгүнөн энергия көтөрүлүп баштады. Бул энергия сөөктү энергияга толтуруп, тизеңизге чейин жетти. Сиз муну ички жан дүйнөңүз менен сезе аласыз. Энергия акырындан өйдө көтөрүлүп, жамбаш жака келди. Энергия жамбашты. Азыр омурткага спираль сыяктуу оролуп, алтын, жалчылдаган алтын энергия өйдө жылып бара жатат. Бул энергия ийинге жетти дагы, эки колуңуз аркылуу, чыканак аркылуу ар бир сиздин сөөңүздүн манжаларына чейин энергиялар кетти. Энергия мойнуңуздун сөөгү аркылуу сиздин баш сөөккө чейин
жетип баштады. Бул жерден сиздин жагыңыз, тиштериңизге чейин энергия, алтын нур энергия кирип жатат. Эми баш сөөктүн ичинде мээ жайгашкан. Азыр сиз көңүлүңүздүн баарын тең мээге, башыңыздын ичине буруңуз. Бул жерде мээ энергияны өзүнүн жипчелери менен, тамырлары менен суюктукту жана боз зат, ак зат жана бездер бардык энергияларды ичине сиңирип, энергияга толтуруп жатат. Сиз аны интуицияңыз менен дагы сезсеңиз болот. Бул жерден энергия мени 2,5 шардын баланс кылып жатканын элестетиңиз. Мээ оң жана сол 2,5 шарга бөлүнөт. Ак зат бул адамдын экстрасенсордук касиетине дагы жооп берет. Энергия менин ичине толугу менен толуп, азыр сиз бардык көңүлүңүздү кашыңыз менен чекеңиздин ортосуна көңүлүңүздү бөлүңүз. Бул жерден 2 сантиметр түбүнө энергия бериңиз. Бул жерде гипофиз жайгашкан. Энергияны, алтын нур энергияны ошол жака жибериңиз. Бул гипофиз энергияны сиңирди. Ошол без аркылуу алтын нур өтүп, гормоналдык өзгөрүүлөрдү активациялап жатат деп ниет кылыңыз. Бул кийинки силердин эволюцияңарга кийинки кадам болуп эсептелет. Гипофиз бул биздин шишковидная железа бези менен тыккыз байланышта. Азыр оюңузду мээнин так ортоңку борборуна буруңуз. Анын ортосунда бурчактай болгон шишковидная железа бези жайгашкан. Ошол жерге энергия кирип, сиңип жатканын дагы сезиңиз. Ошол эле мээнин ичинде гипоталамус жана таламустар жайгашкан. Булар биздин визуализацияга жооп берет. Азыр сиз ошол жерден жеп-жеңил, көпөлөктөй болгон алтын сымал энергияны элестетиңиз. Бул көпөлөктүн канаты кагылган сайын анын канатынан алтын нур чачырап, алтын себелеп аткандай элестетсеңиз болот. Бул көпөлөк сиздин баш жагыңызда айланып жүрөт. Эгерде сиз туура элестетсеңиз, бул гипоталамус менен таламустун жасаган иши. Эми сиз көңүлүңүздү желке жака буруңуз. Бул кара куш жакта болот. Менин өзөгүндө жумурка формасындагы орган Варашев мозг, Варашев мээ жайгашкан. Бул мээ биздин бардык нерв системабызга, эмоцияларыбызга жооп берет. Азыр сиз алтындай нурду ошол мээге толтуруңуз.
Азыр сиз эң күчтүү ниет менен алтын нурду кара куштан омурткага түшүрөм деп өзүңүзгө команда бериңиз. Бул эң күчтүү жана алтын нуру сиздин омурткаңызга ылдый түшүп бара жатат. Азыр сиз щитовидная железа, тамак, эндокриндик система көздөй энергияны буруңуз. Бул энергия омуртка жака келип, моюндун тушуна токтоду. Бул жерден бардык тамак системасы энергияга толуп жатат. Ар бир кирген энергияны сиз ар бир клеткаңыз менен, жан дүйнөңүз менен сезсеңиз болот. Алтын энергияны тамагыңызга толтуруңуз. Азыр сиз өзүңүздүн атыңызды айтып, атыңызга дагы энергия кирип жатканын сезсеңиз болот. Эми бул энергияны сиз жүрөк жака жылдырыңыз. Тамагыңыздан ылдый жүрөк жака энергия кетти. Ошол жерде тимус, вилочковая железа жайгашкан. Бул жогорку жүрөк борбору деп аталат. Ошол жерде сиздин энергия жүрөктүн ар бир клапанына, ар бир тамырчасына, ар бир бөлүгүнө энергия кирип, жанданып, нурланып, алтын нурга толуп атканын сезиңиз. Бул биздин физикалык дене менен терең байланыштуу. Бул сиздин өзүңүздүн ким экениңизди ааламга жана жашоого тааныштыруу. Жүрөгүңүздөн ошол энергия чачырап, нурланып жатканын сезиңиз. Эми бул энергия омуртка аркылуу ылдый жылып, сиздин киндик жааңызга чейин жетти. Бул жерден жашоонун башталышы, жаңы дем, жаңы жашоо, бардык жашоо ушул борбордон башталат. Бул жерге дагы сиз алтын күчтүү энергияны бериңиз. Бул жерден сизде жашаруу процесси башталат. Бул жерде кайрадан төрөлүү жана кайрадан бул жашоо менен дагы бир ирет жаралуу процесстери. Эми ушул жерден дагы ылдый энергияны түшүрүңүз. Ылдый жактан сиз кызыл энергияны элестетсеңиз болот. Бул кызыл чачыраган, ушундай күчтүү, жомоктогудай сонун кыпкызыл биринчи борбордун энергиясы. Бул сиздин жер менен болгон тыкыз байланыш. Ушул жерден энергиялар сиздин жыныс органдарыңызга кетти. Бутуңуздун башына чейин энергия кетти. Омурткаңыздын толук башынан баштап аягына чейин энергияга толду. Бул жерден сиздин жамбаш, куймулчак, ар бир омуртка,
энергияга толуп нур чачыратып атканын сезиңиз. Ар бир кирген энергияда бардык туруп калган ор энергиялар бошотуп чыгып кетип жатат. Бул энергиялар сиздин энергетикалык полеңизде, магниттик полеңизде түптөнтөт, бекемдейт. Сиздин жер менен болгон байланышты дагы, алам менен болгон байланышты дагы бекемдетет. Азыр сиз мурдуңуз менен терең дем алып, 2 секунда кармап туруп, оозуңуз аркылуу катуу чыгарыңыз. Ушул жерден сиздин ичиңиздеги энергия төбөңүз аркылуу чачырап, фонтан болуп жатканын сезиңиз. Бул энергия сиздин төбөңүздөн чачырап чыкты. Жана сиздин бутуңуздун башынан дагы энергия ушул сыяктуу чачырады. Азыр ушул энергиялар чачыраган фонтан сыяктуу болуп, бири-бири менен сиздин так денеңиздин ортосунда кесилишти. Ошондо сиз ушул энергиялардын ортосунда борборунда тургандай элестетиңиз. Сиздин төбөңүздөн жана бутуңуздан чыккан энергиялар сизди курчап калды. Ошондо сиз энергиялар менен бөлөндүңүз. Бул энергия сизди коргоо энергиясы деп аталат. Бул сизди бардык тышкы терс энергиядан сактайт. Улам терең дем алып, сиздин төбөңүздөн жана бутуңуздан ушул энергия чачырап жатканын сезиңиз. Улам жылмайып туруңуз. Сиздин иммундук система, эндокриндик система жана нерв системалары дагы бекемдейт. Сиздин магниттик поле жана энергетикалык полеңиз дагы эң күчтүү болуп, сизге жакшы ден соолук жана жакшы маанай алып келет. Сиз азыр бир аздан кийин көзүңүздү ачканда өзүңүздүн денеңизде жана жан дүйнөңүздө акырындан сезип баштасаңыз болот. Бардыгына көңүл буруп ой жүгүртүңүз. Сиздин денеңизде чоңдогон өзгөрүүлөр башталды. Мен сизге күчтүү иммунитет, жакшы акыл эс, эң сонун сапаттуу жашоо каалайм.